Бул аймак Кадыр Жумашев атындагы Жетөгүз токой чарбасынын ырдык тоосу. Азыр тилкедеги 11 гектар жерге көчөттөрдүн 10дон ашык түрү өсүп жатат. Быйылкы Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнө 200дөн ашык 1,5 метрлик ийне жалбырактуу балаталар даярдалды. Ушул көчөттөрдүн баарын биз реализацияга да көрөбүз, өзүбүздүн жанакы пландуу иштерибизди тоо аймактарында Гослисфонд деп коет, ошол жака бизге берилген пландарга отургузабыз. Жетөгүз, Барскон, ар бирөөсүндө кичи көчөтканалар бар. Бул жер биз турган жер эми эң аянты чоңураак, көчөттөрү көбүрөөк жер ушул жерибизде. Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнө Ысык көл аймагына даярдык иштери кызуу. Күн жылып тоң кетери менен көчөт олтургузуу иштери башталат. Кадыр Жумашев атындагы Жетөгүз токой чарбасы быйыл 30 гектар жерге жашылдандыруу иштерин жүргүзүүнү пландоодо. Көчөттөр даяр турат. Ушул жаз мезгилдер менен ушул Кудай буйрса калганы тигип, тегерегин бекитип, пландагы иштерди аткарабыз буйрса. Былтыркы жылы болсо Жашыл Мурас боюнча ушу областын токойчулары биригип туруп Каркырага 300 гектарга тигип келгенбиз. Өсүп өнүгүсү ошол жакшы болуп атат да аякта. Жетөгүз токой чарбасы 1947-жылы уюшулуп, азыр чарбанын карамагында 5 токойчулук бар. Ар биринин өздөрүнө тиешелүү аймактарында көчөт каналары бар. Жетөгүз токой чарбасы Кадыр Жумашев атындагы токой чарба 90.388 гектар жерди ээлейт. Бул токой чарбада 5 лесница бар, токойчулук бар. Токойчулук Жетөгүз, Кызыл Суу, Жууху, Жарылчак жана Барскон токойчулуктары. Ошол ар бир токойчулукта өзүнүн көчөт каналары бар. Ошол көчөт каналарда тиги ушу көчөттөрдү өстүрүү иштери жүрүп атат. Ал жерде ийне жалбырактуу жана жаз жалбырактуу көчөттөр бар. Ошо 1 жылдан баштап 5 жылга дейин ошо көчөт каналды өстүрөт, анан биздин ошол тоолорго тигебиз буюрса. Жашылдандыруу жана көрктөндүрүү иш-чаралары мамлекет тарабынан Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында ишке ашууда. Буга ылайык Жетөгүз токой чарбасы былтыр 300 гектар жерге жазы жана ийне жалбырактуу көчөттөрдү олтургузушкан. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык көл облусу.